жабалак махаббат, жалгыз сенин элесиңди жагынган. Бир учурда сүйүшкөн жаштардын кеминин айланган Какен Алмазбековдун калемине таандык «Чагылган» аттуу ырды домбуранын коштосунда аткаруу бул айым үчүн жаңылык эмес. Ал казак кызы, кыргыз элинин келини. Биздин өлкөгө келген күндөн баштап кыргызча сүйлөп, элдик ырларыбызды домбуранын коштосунда аткарып келет. Алгач өзүнө гана тааныш чөйрөдө ырдап жүрсө, кийинчерээк эл алдына чыгып, учурда 3 клип тартканга да жетишкен. Буга чейин Гүлназ айымды Ош ТВ телеканалындагы элдик талант долбоорунан дагы кездештиргенбиз. Бул долбоор ага чыгармачылыгындагы дагы бир эшик болуп калган. Элдик таланттарга катышканда финалга чыгып, анан кийин аябай мен эми базарда тургандыктан көп адамдар сыртымдан таанып, ушундай сен жакшы ырдайт экенсиң, рахмат деп колдоп не кылгандан кийин менде мындай стимул пайда болду да, ырдагым келип коюшу, элдик таланттарга катыштым, эми дагы кичине ырдап клип тартып койсом деген ой келди да. Каарманыбыз 3 баланын энеси. Кичинекей кезинен бери апасынын өнөрүн көрүп чоңойгон балдарынын үчөө тең музыкага жакын. Өнөрлүү жерде калбайт. Ошондуктан балдарымды чыгармачыл адам болушуна атасы экөөбүз аракет кылып жатабыз дейт. Учурда 2 уулу музыкалык окуу жайда билимин өркүндөтсө, кенже кызы мектепте пианино иримине катышат. Апам мага 70% жардам берет десем болот. Анткени биринчинде апам менен атам апарганда мени комузга. Кийин өзүм кызыгып баштаганмын. Анан азырга чейин апам мени билген нерселерине үйрөтүп келет да. Домбураны 1-класста үйрөнгөм. 6-7 жашымда үйрөнгөм да. Гүлназ айымдын чыгармачылыкка аралашуусунун негизги максаты да келечекте өзүнүн балдарын музыка жаатында бийиктиктерге чыгаруу. Өзүм ырдап чыгармачыл инсандар менен таанышып, сахнанын ысык суугун билсем, балдарымы колдоп чыгарышыма жакшы шарт түзүлмөк дейт каарманыбыз. Башкы максатым ушу өзүм чыксам, анан балдарды аркамдан чыгарсам дейм да, артымданчы. Алар деле чыгармачылыкка мындай музыкага кызыккан үчүн, искусствого кызыккан үчүн алар деле түрткү болор дейм да, аларга дагы. Комуз, домбура, аккордеон, пианино бул аспаптын баарын Гүлназ айымдын үйүнөн кездештирүүгө болот. Уулун комузга окутуп, өзү да кыргыз күүлөрүн чертүүнү аз да болсо өздөштүрүүдө. Кыргыз ырларын катыра ырдаган Гүлназ Калыбекова бир гана кыргыз музыкасына эмес, дал ушундай кыргыздын улуттук буюмдарына дагы өзгөчө кызыгат. Учурда базарда соода саттык менен алектенсе, ал үчүн ырчылык өнөр жөн гана хобби катары эсептелинет. Эл оозунда талант тапталса канат, тапталбаса калат деген кеп бар эмеспи? Гүлназ айым өңдүү өзүнүн өнөрүнө кызыктар болгон элдик таланттар эл астына чыгып өздөрүн өркүндөтүүдө. Толкунай Жунус кызы, Толкунбек Асылбек уулу, Ару таң көрсөтүүсү.